Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Туура эмес бурулуш тасмасынын 3 бөлүгүнө буга чейин күбө болгонбуз. Бүгүн ошол тасманы улап 4-бөлүгүн талдайлы. Сиздер буттарды кенен сунуп чалкалап байжатыш акыбалга келип, алдыңкы мүнөттөрдү мыкты көңүлдө өткөрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштайбыз. Тасманын башында 1974-жылы Вирджиниядагы жиндиканалардын биринде Райан ал жердеги жаңы келген дарыгер аялга оорукчандар жөнүндө көрсөтүп жаткан. Ал көрсөтүп жаткан оорукчандар өзгөчө бир түрү суук эле. Алардын бири дароо эле дарыгер аялды чачынан тартып эле жулкулдата баштайт. Бирок Раяндын жардамы менен ал дарыгер аял бошонуп кетип, жанагы оорукчан анын чачынан бир зымды алып алыптыр. Көрсө бул оорукчандар ата-энеси туура эмес кошулгандыктан алар ушундай түрү суук болуп төрөлүп, анан да өздөрүн жырткыч сымал алып жүрүп жата калса ооруну дагы сезишпейт экен. Оорукчандардын арасындагы Хиликер деген бир тууган 3 оорукчанды көрсөтүп, булар түрү сууктардын арасынан эң эле акылдуулары, анан да өтө жырткыч сымалдар ушулар. Сиз болсо буларды оон аркылуу дарылаймын деп жатасыз. Эми колуңуздан келер бекен деп эле ал жерден чыгып кетишет. Бир кезде жанагы зымды алып алган оорукчан ал зымды 3 бир тууганга ыргытса, алар ошол зым аркылуу эле өздөрүнүн темир торун ачып алышты. Ал жерге келип калган күзөтчүнү үчөө 3 жактан тиштегилеп атып эле өлтүрүп салышып, өздөрү чыккан аз келгенси башка оорукчандарды да кой берип жиберишет. Бир кезде эле ооруканада ызы-чуу чыгып, алар күзөтчүлөрдү дагы дарыгерлерди да бардыгын жок кылышып, бул ташбоор оорукчандар ар кимисин ар кандай ыкмада эле өлтүрө башташат. Оорукчандарды обон менен дарылайм деп келген аялды байлап салышат дагы. Ал жерге обондорду коюп токтартып эле өлтүрүп салышат. Раянды болсо 4 жагына 4 зымды байланып дагы 4кө бөлүп салышты. Биз мындан соң 2003-жылга кайтып ал жердеги чоң хужайдын окуучулары топтолуп алып эле бир жака жөнөп жатканын көрөбүз. Көрсө аларды Портер деген досу үйүнө чакырып эс алууга камданып жатышкан экен. Ошентип достор унаалары менен келип, унааларын таштап ал жердеги каардын үстүндө жүрө турган аппараттарына олтурушуп, эки-экиден болуп алып эле Портердин үйүн издеген бойдон жөнөп кетишет. Биз алар кеткенден кийин алар унааларын токтоткон жерге унаа токтотконго мүмкүн эмес экенин түшүнөбүз. Бир кезде досторунун бири мен Портердин үйүн билем деп жол көрсөтүп жатып, бирок адашып кеткенин түшүнүп, дагы деле болбой эле молдо эле кете беришет. Бирок суук башталып түн киргенде адашып кеткендигин дагы эле түшүнүштү окшойт. Эмне кылышын билбей калган каармандарыбыз айласы кетип эки жагын карашып, алардан алыс эмес жерде чоң бир имаратты көрүп калып эле биз куткарылдык деп кубана башташты. Ошентип ал жака айдап барып чырактарын жандырып кубанышып, биз эми куткарылдык деп эле жанагы үйгө кирип кетишет. Алар имараттын аябай чоң экенин көрүп, үй эмес экенин түшүнүп калышты. Бирок ичи жылуу болгондугуна таң калышып, эч нерсеге көңүл бурбай эле чечинип эле олтура башташат. Бир кезде аларды адаштырып келген Кайл досторунан кечирим сурап, алардын бири жүргүлө бул имаратты изилдеп чыгалы деп эле досторун эшитип алып изилдеп жөнөштү. Бул имарат көрсө тасманын башындагы жиндикана экен эле. Каармандарыбыз дарыгер Раяндын бөлмөсүн таап алып ал жака кирип текшере башташып, имаратка көптөн бери адамдар келбегендигин түшүнүп калышат. Анан да алар бөлмөдөн түрү сууктарга тиешелүү кагаздарды таап алышып, бул жиндикана жөнүндө маалыматтарды дагы окуй башташты. Биз бул убакта бир түшүнүксүз түрү сууктар сырттан эле бир адамдын денесин сүйрөп келе жатканын көрөбүз. Анда чогулуп калгандардын арасында Винсент деген бала сүйгөн кызы Женаны чакырып, жана анын курбу кызын айтып эле үчөө биригип алып бөлмө издей башташат. Анткени жатууга мезгил келип алар бөлмөлөргө бөлүнүп алып жатайын деп чечишкен экен. Бир кезде алар бара жаткан кезде түшүнүксүз бир адамга окшогон нерсе алардын алдынан өтүп кетип, Винсент кыздарды сооротуп, бул жерде эч ким жок, коркконго кош көрнөт болуп силер жөн эле коркуп атасыңар, мен аны текшерип келейин деп эле алдыга басып кетти. Ал бөлмөлөрдүн бирине кирип, ага бирөө кол салгандай эле жок болуп кетип, кыздар артынан ээрчип келсе, ал жөн эле кыздарды тамашалап койгон экен. Бирок алар кеткенден кийин артынан чындап эле башка бир адам жүргөнү байкалат. Кыздар катуу чочуп калгандыктан Винсент күнөөсүн жууйын деп, силер катуу коркуп жаткан болсоңор, мен бул имараттагы жарыкты жандырып келейин. Ушундай чоң жерде жарык сөзсүз болуш керек да деп эле издеп жүрүп, акыры бир жерди таап алып жарыкты жандырып жиберет. Анда кубанган достор бир жерге топтолуп алып бийлешип, күлүп жайнап ойношуп эле жыргаганын уланта беришет. Бир кезде майыптар олтуруучу арабага олтуруп алып эки жака жүрүшүп, эски видео тасма түшүргөн пленканы дагы таап алышат. Бир кезде Дэниел ал пленканы көрсөтө турган аппаратка салса, жанагы жиндиканадагы дарыгерлер түрү сууктарды кыйнап жаткан мезгилдери бар экен. Буну көрүп жаткан каармандарыбыздын арасындагы Лорен деген кыз, ал ушул Гринбрайер деген жерде жайгашкан болчу. Бул түрү сууктар токойдо табылып, аларды жиндиканага жаткызышып, дарылоого аракет кылышып, бирок аракеттеринен эч эле майнак чыкпаган экен. Кызыгы бул түрү сууктар адамдын этин жегенге дагы даяр болуп калышкандыгы жөнүндө маалыматтарды бере баштайт. Бир аздан кийин каармандарыбыз чарчадык деп уктоого киришип калган кезде, Винсенттин уйкусу келбей дагы деле кыдырып жөнөдү. Ал бара жатып досу Портерге окшогон бирөөнү көрүп калып, сен качан келип калдың деп анын жанына барса, ал адам өлүк болуп чыгат. Анда жүрөгү учуп калган Винсенттин артынан түрү сууктардын
бири пайда болуп эле башына бычагын сайып алды. Эртең менен таң атып каармандарыбыз досу Винсентти таппай, ал дагы деле тамаша көлүгүнө салып бизден бекинип алды деп эле ойлоп жүрө беришет. Бир кезде Дэниел алардын кийимдерин дагы жоголуп кеткенин байкап калды. Анда Кайл кийимдерин жоголуп кеткенине маани деле бербей, бул нерсени Винсент кылды деп эле ойлоп жүрө берди. Бирок көп убакыт өтүп Винсент дагы деле пайда болбогондуктан каармандарыбыз экиге бөлүнүп алып, имаратты айланып эле Винсентти издеп жөнөп кетишти. Дэниел менен жүргөн кыздар биз буга чейин көргөн Портердин канын көрүп калышат. Ошондо гана алар бул жерде бир нерсе бар экенин түшүнүшүп, бул жерден кетип эле чыгууга шашыла башташат. Бул убакта Кайл менен жүргөн кыздар дагы Винсентти издеп такыр эле таба алышпай, алар бирден бөлүнүп тезирээк табабыз деп эле издеп жөнөшкөн. Анда Винсенттин сүйгөн кызы Жена ал жерден бир башка адамды көрүп калып, андан бекинип калса, бул жанагы түрү суук Портерди көтөрүп келе жаткан экен. Ал Портердин өлүгүн жаткырат дагы ошол жерде эле бычагы менен бөлгүлөй баштады. Бир кезде Жена ал жерден качып кетип, каармандарыбыз бир жерге топтолуп калышып, эми эмне кылабыз деп турган кезде эле түрү сууктар ал жерге Портердин башын ыргытып жиберишет. Муну көргөн каармандарыбыз кыйкырып өздөрүн жогото баштап, жүрөктөрү түшүп турган кезде Клэрдин мойнуна тикиник зым илинип, аны түрү сууктар көтөрүп алып эле өлтүрө башташат. Ошентип Кайлдын сүйгөнү Клэр дагы ал жерде өлүп калып, каармандарыбыз имараттан качып чыгып эле кетүүгө шашыла башташат. Бирок алардын каардын үстүндө жүрө турган аппараттарынын бирөөсү дагы жүрбөй коет. Көрсө жанагы түрү сууктар алардын зымдарын үзүп салышкан экен. Анда алардын арасынан Лорен: "Мен лыжаны жакшы тебем. Мен сөзсүз жардам алып келем" деп эле жалгыз калган жылуу кийимди кийип алып кетип калат. Калганы эшикте тоңуп калабыз деп эле кайрадан ичкериге киришип, дарыгер Райандын бөлмөсүнө топтолуп эле ал жерге бекинип калышат. Анда Кейлдин эсине бир нерсе түшүп, биз Винсентти жер төрөдө издеп жүргөндө ал жактан куралдарды көргөнбүз. Ошондуктан Дэниел экөөбүз барып ал жактан бычактарды алып келели десе, Сара дагы аларга кошулуп үчөө кетти. Бир кезде жертөлөгө түшсө, 3 каарманыбызды түрү сууктардын бири келип коолап жөнөп, бирок каармандарыбыз бекинип калып, жанагы балтачан түрү суугаларды таппай калды. Бул убакта бөлмөдө калган 3 кыздын эшигин эле бирөө тыкылдата баштайт. Анда Кения эшиктин жанына келип, бул ким деп сүйлөй баштаса, бир малдары темир менен эшикти тешип, жанагы түрү сууктардын экинчиси келип калган экен. Ал Кенияны чачынан тарткылап жаткан кезде Бриджит келип анын колуна бычактар менен сайгылап, анда түрү суугаларды таштап эле ал жерден кетип калат. Ошентип бычактарды көтөргөн 3 каарманыбыз жертөлөдөн кайрадан качып кетип жатышкан. Бир кезде эң артта калып калган Дэниелди түрү сууктардын бири кармап кетишип, Кейл менен Сара кайтып келип Дэниелдин калып калганын байкабай деле калышыптыр. Бул убакта Дэниелди байлап алган 3 түрү суук ал жерде картошкөсүн кескиле пияздарын туурай башташат. Сыягы адамдын этинен жакшы бир дашкордо жасайын деп жатышкан окшойт. Ошентип түрү сууктар Дэниелди кескиле башташып, анын кыйкырганы каармандарыбызга чейин угула баштайт. Анда Кейл кыздар деришип алып, биз Дэниелди сөзсүз куткарышыбыз керек. Жүргүлө деп эле аларды чогуу алып жөнөп, бир кезде өзү жалгыз барып карап келейин десе эле, Дэниелди жанагы түрү сууктар эле мүчөлөп кескилей башташыптыр. Бир кезде каармандарыбыздын оюна бир нерсе келип, биз буларды көптөп көмөлөп эле коркутабыз. Анан буга чейин темир торлору бар бөлмөлөрдү көрдүк эле. Демек ошол жака камап салсак болот деп эле даярданып кыйкырып жөнөшүп, ызычуу салып эле бычактарын көтөрүп барса, жанагы түрү сууктар коркуп кетип эле качып жөнөшөт. Качып бара жаткан түрү сууктардын алдынан Жена чыгып, ал жактан өрт салып ийип, түрү сууктар айласы кетип жанагы темир торлору бар бөлмөлөрдүн бирине жашырынып алышат. Ошентип каармандарыбыз аларды камап салат дагы Кейл дароо эле өрттөп салууну чечип, Жена күйүүчү майы бар чыракты алып келип эле күйүүчү майын чача башташты. Бир кезде эле арасынан Кения буларды өлтүрбөгүлө деп сүйлөй баштады. Каармандарыбыз эмнеге деп айтса, Кения аларга жооп берип, булар макул мыкаач экен, биз алардай мыкаачы болбой эле коелу да. Андан көрө буларды камайлы дагы эртең менен каар үстүндө жүргөн аппараттарыбызды айдап эле качып кетип калалы деп айтат. Кейл анын сөзүнө макул болуп, түрү сууктарды өрттөбөй койду. Ошентип алар таң аткачанды каар үстүндө жүрө турган аппараттын зымдарын издөөнү чечишип, Кейл түрү сууктарга күзөтчү болуп, кыздар аппараттын зымдарын издегенге жөнөп кетишет. Бирок арадан бир аз убакыт өтүп эле Кейлдин уйкусу келип, бул убакта жырткычтар ал жердеги ажатканадан тасманын башындагы темир торду ачып алган сымды таап алышат. Ошентип Кейлдин уктап калганынан пайдаланган жырткычтар жана ал жерден чыгып кетишип, Кейлди жакалап эле журналист Идрис Исаковду бетке чапкандай эле чаап жиберишти. Бир кезде кыздар бекинип жаткан бөлмөгө башына кап кийип алган бирөө келип эле такылдата баштады. Анда жүрөгү түшүп калган кыздар, бул жанагы жырткычтардын бирөөсү окшойт. Ал жалгыз экен, биз аны өлтүрүп салсак болот деп эле артынан барып эле бычактарын сайгылап өлтүрүп салышат. Бирок анын башындагы капты чечкенден кийин бул жанагы Кейл экен. Көрсө түрү сууктар анын тилин кесип салгандан кийин башына кап кийгизилди деп сүйлөй албай калыптыр. Ошентип ал жерде түрү сууктар өздөрү пайда болуп, каармандарыбызды кубулап жөнөп, алар имараттын там башына чыгып кетип бир бөлмөгө кирсе, ошол жерде жырткычтар буга чейин жашап жүргөн экен. Ал бөлмөдөн өздөрүнүн жылуу кийимдерин таап алып, аларды кийип алып сыртка чыгабыз дешип, терезелердин бирин ачса каар көмүлүп эле тосуп калыптыр. Сара каарды тешип эле сыртка чыгып, калгандары дагы анын артынан чыкканга жетишип калып, бирок акырында калган Жена жетишпей, анын артынан жанагы түрү сууктар жетип келип эле ошол жерде өлтүрүп салышты.
Ошентип Сара, Бриджит, Кения үчөө тирүү калышып, бирок алардын деле өмүрү көпкө узарган жок. Анткени Бриджиттин артынан жырткычтардын бири жанагы каардын үстүндө жүрө турган аппарат менен келип аны бастырып өлтүрүп салып, биз мындан соң окуя уланып эле таң атып кеткенин көрөбүз. Көрсө жанагы каармандарыбызга жардам алып келем деп лыжа менен кеткен Лорен жолго жетейин деп калган кезде токойдо тоңуп өлүп калыптыр. Ошентип бул убакка чейин качып келе жаткан Сара менен Кения аларды куулап келе жаткан жырткычтардын бирин уктата чабышат дагы аппаратты алып эле кетип калышат. Бир маалда күтүүсүздөн экөөнүн дагы башы үзүлүп кетти. Көрсө жырткычтар ал жерге атайын бир тузак ырастап коюшкан экен. Бир кезде тирүү сууктардын бири ал жерге келип унаасы менен эки кыздын башын алып кетип, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып сөзсүз оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, эч нерседен коркпой ар дайым эр жүрөк болуңуздар.